Assalamu alaikum ардактуу Ош Кабар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр, саябкерлер, чабандездар, амансыздарбы? Биз сиздерге ноокаттан салам айтабыз. Бүгүн 2022 жылдын 8-июнү болуп калды. Биз Ноокат районуна караштуу Кара Таш айыл өкмөтүнүн Калилин айылында турабыз. Калилин айылынан жакшы ат сатууга чыгат экен, ушул ат тууралуу маалымат берип бөлүшүп өтөбүз. Жакшы ат сатылат экен, ушул ат тууралуу маалыматты беребиз, ээсинен сурайбыз. Сиздерге жеткирип өтөбүз. Сиздерден лайк болсун, бизден жаңы чыгарылыштар болсун. Тору ат келатат жаныбар. Эми ушул ат тууралуу экрандан алыстабайсыздар, маалыматын беребиз. Болгон маалыматты сиздерге жеткирип өтөбүз. Кайтара бер. Умар, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштер жакшыбы? Жакшы белек. Ден соолук кичине пут коксап калыптыр балдак менен. Ушул ат сатылат экен, Атты сатууга чыгардык. Чакырыпсың, келип калдык. Эми ат тууралуу өзүң маалыматын берчи. Канча жаштагы ат, кандай ат болду, кандай өнөрү бар, колго жооштугу кандай дегендей. Колго өтө жоош. Жоошпу? Терип иштей турган адаттары жок. Жашыга келсек, жашы 7 жаш. 7 жаш. Үйүрү бар, 3 жыл үйүрдө отурду. Үйүрү бар. Жалал абадтан келген ат бул. Жалал абадтан алып келинген түбү. Жалал абад. 3 жыл үйүрдө отурду. Таныш акалар жакшы ат бар деп айтты эле, ошону алып келип сатууга чыгардык. Жогон жолпу. Жогон жолпусунан келген экен. Ишиги жок, буттары таза. Буттары таза экен, мындай эч кандай ишик көрбөй турам. Анан аттын иши кандай экен, иштетилүүбү? Аттын иши бар. Ишке дагы жоош. Ишке дагы иштетсе болот. Улагы жакшы. Улагы кандай экен? Улагы бар. Өзүнө жараша улагы бар. Бою 165. 1.65 бою. Уровень плюс болушу да мүмкүн. Чыкса жогору чыгат, кем чыкпайт экен, 1.65ке жооп берет экенсиң. 1.65ке жооп берет. Аттын анан жеңилдиги, мындай тогу, зардасы кандай экен аттын? Мындай байкалып, минип жүрсөңөр билинсе керек. Жакшы. Жакшыбы? Ооба. Эми мындай аттын дене мүчөлөрүн дагы жакындан алып көрсөтөйүн. Урматтуу көрүүчүлөр, ушундай ат издегендер Умардын өзү менен байланышасыздар, номерлерин калтырып өтөбүз. Мындай бастырчы, мындай чатка аяктарын, сорларын. Бул ат иштетилип эле аз минилип жүргөн ат окшойт, мындай этине караганда эч кандай эти мындай эт кармабаптыр. Иштетилип багуу боло элек. Багууга тура элек ат. Жок. Аттын эми нелерин дагы көрсөтүп өтөбүз көрүүчүлөрүбүзгө. Кандай мындай жүгүрүштөрүнү. Секин. Аттын бир поворотун көрбөйлүбү, поворотуну? Умардын путу чатак экен, мына досу өзү минип көрсөтүп атат эми. Бул жака дагы. Эми атты кандай чабып көрсөтөсүң? Чабып дагы көрсөтүп беребизби көрүүчүлөргө? Кыска чабып көрсөт. Кыска чабып көрсөтүп береби? Ылдыйдан бери карап айтачы. Ылдыйдан болсо ылдыйдан бир чабып көрсөтүп берчи, мындай аттын жеңилдигин дагы байкап көрөлү, анан баасына токтолобуз. Универсал ат экен да, мындайча айтканда. Ишке, улакка, үйүргө ат издегендерге атты мына көрүп турасыздар. Токтоштору жакшы экен, оозу элпек окшойт. Оозу элпек. Токтоштору жакшы. Токтошу жакшы. Эч кандай эмеси жок аттын. Жок, байыптары жок. Акча керек сатылып атат. Акча керек. Токтотчу эми. Атты көрдүңүздөр туугандар. Эми аттын Умар баасын айтпайсыңбы? Баасы канча экен? Баасыны жеңил кылып эле чыгарабыз, $2700. $2700. Чөнтөккө баа эле. Чөнтөккө баа эле. Одон дагы кеми кандай болот? $2700 жолуна кеми болот. $2700 болгондо сомго канча болуп калат ошондо? Наракка бурчу мындай сорлууларын дагы бир байкайлы. $2700 экен аттын баасы деп айтылды. Андыктан ат жаккан болсо
ээсинин номерин калтырып өтөбүз эми. Кандай WhatsApp барбы, Telegram барбы, кандай эмелерди иштетесиң эми? WhatsApp бар. Аха. Плюс 996 номер эми. Плюс 996 кодун тересиздер. Onları ben bana bileyim mi? Плюс 996 кодун тересиздер. 0500 500 менен 40 40 95. 40 40 95 номерине кайрыла бересиздер. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ар бириңиздерге ушундай аттар насып кылган болсун. Саламатта калыңыздар. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз.